Жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлеринин жыйынынын алкагында Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Россиянын тышкы саясат мекемесинин жетекчиси Сергей Лавров менен жолугушту. Анда Лавров Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасындагы чыр-чадакты жөнгө салуу боюнча Кыргызстандын иш аракетин кубаттап, эки мамлекеттин чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча сүйлөшүү процессин улантуу зарыл экенин белгиледи. Ошондой эле алар кыргыз-орус кызматташтыгынын актуалдуу маселелери жана аймактык кырдаал боюнча пикир алмашышкан. Өзгөчө эки өлкө ортосундагы темир жол менен жүргүнчүлөрдү жана автоунаалардын кыймылынын толук кандуу жандандыруу маселелери талкууланган. Эске салсак, жамааттык коопсуздук келишим уюму 1992 жылы тынчтыкты, эл аралык жана аймактык коопсуздукту, туруктуулукту бекемдөө, жамааттык негизде коргонуу максатында түзүлгөн жана ага Кыргызстан, Армения, Белоруссия, Казакстан, Россия жана Тажикстан мүчө мамлекеттери.